Саламатсыңар балдар, азыр кыргыз адабияты сабагы. Силер менен мен Тентимешова Замира Адыжапаровна. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз жазма адабиятынын жаралышы жана өнүгүшү. Поэзия, проза, драматургия жанрлары жөнүндө сөз козгойбуз. Бүгүнкү сабактын максатында 1919-1924 жылдардагы поэзия, проза, драматургия жанрындагы акын жазуучулар жана алардын чыгармалары тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Ошондой эле кыргыз адабиятындагы өнүгүү тууралуу ой жүгүртүү жөндөмүнө ээ болосуңар. 1919-1924 жылдары Кыргызстан Түркістан АСРнын курамында турган чакта улуттук жазуубуз жана басма сөзүбүз али жок болсо да, жалпы маданий өнүгүш, айрыкча жазма көркөм сөз жаратуу жагынан кыргыз элинде бир топ аракеттер жасалган. Асыресе улуттук интеллигенциянын уюткусу курула баштаган. Болочок калемгерлер жаңыча таалим, тарбия алып жаткан. Көркөм сөзгө шыктуу жаштар жаңы адабий формалар менен чыгармалар жазып, жазгандарынын айрымдарын башка түрк тилдерине, айрымдарын кыргыз тилинде жарыялашкан. Ошол эле мезгилде аз сандагы билимдүүлөрүбүз эне тилибизде жазуу системасын жөнгө салуу, мезгилдүү басма сөз чыгаруу, китептер бастыруу жагынан да камылгалар көргөн. Айтор ошол мезгилде рухий маданият жаатында чыгармачылык иштер менен алектенген улутташтарыбыздан басма сөз беттеринде, архивтерде, жеке кишилердин менчигинде бир катар адабий мурастар калган. Алар биздин тарыхый байлыгыбыз. Аны эмесе поэзия жанрына көңүл бөлөлү. Кыргыз элинин өкүлдөрү тарабынан ыр түрүндөгү чыгармалардын бир кыйла санда жазылганын билдирген фактылар бар. Өз убагында жарык көрбөй кол жазма бойдон калган кейбирлери ошол учурда эле кыргызча тектеш тилдерде чыгып турган газета, журналдарда жана кыргызча туңгуч китептерде басылган. Ошол поэзиялык тектердин ичинде сабаттуу эл ырчыларынын ырлары да болгон. Асак Абылкасым Жотакеевдин Ленин кошогу, Ысак Шайбековдун Кайран эл поэмасы басылган. Толук Молдонун Насият аттуу узун санат ыры басмага 1922 жылы тапшырылып, басылып чыккан. Ташкентте окуган Касым Тыныстановдун алгачкы ырлары казак тилинде жаралып, 1919-1921 жылдары Өрүс газетасына бастырылган. Совет доорунда биринчи накта кыргызча жарык көргөн ыр Сыдык Карачевдин калемине таандык. Сыдык Карачев биздин элдин ичинен көркөм адабият жаратууга биринчи киришкендердин бири. Сыдык Карачев чыгармачылык жолун татарча, пьесалар, аңгемелер, ырлар жазуудан баштаган. Пьесалары менен ырлары өз убагында жарык көрбөй, кол жазма түрүндө сакталып калбай, биздин күнгө жеткен жок. Айрым аңгемелери 1919 жылы Көмөк газетасында басылган. Ошол кездеги казакча мезгилдүү басма сөздө жарыяланган Көмөк газетасына 1919 жылы Жумадыл Төлөгабыловдун Бул заман, Таң атты, Жаштык, Өкүнүч, Орозакун Лепесовдун Кыргыз казака, Көзүңдү ач, Билим, Максутовдун Кеңеш өкмөт, Мажиковдун Ойлон, Эмгекчи, Калпаковдун Биздин журтта деген ырлары басылган. 1920-24 жылдары казакча Ушкын, Ак жол газеталарынын беттеринде Максутовдун Ойдогу тилек, Байчериковдун Казак-кыргыз кедейлерине, Кудайбергеновдун Жер сагынуу, Лепесованын Кыздарга, Баяленовдун Биз ким элек, ким болдук деген ырлары орун алган. Ошол мезгилдеги кыргыз жазма поэзиясынын катарына Алы Токонбаевдин Владимир Ильич Ленин туурасындагы кошокторун кошууга негиз бар. Бул ырлар 1924 жылдын январь айында жазылып, 1927 жылы китепче болуп чыккан. 1925-29 жылдар аралыгында биздин прессада жарыяланган ар кыл ырлардын жалпы көлөмү 2 чоң томго барабар. Жаңы маданият жолунда журналынын 1928-29 жылдары чыккан 9 санында 43 ыр, 4 поэма, 4 ырлар цикли жарыяланган.
1930-жылдары улуттук адабиятыбызда, поэзияда чоң кадамдар жасалды. Адабият майданында Алыкул Осмонов, Түгелбай Сыдыкбеков, Сасыкбаев, Токтомушев, Үмүталиев, Акаев, Алыбаев, Ашубаев, Байтемиров, Эсенгожоев жана башкалары келди. Эми проза жана драматургия жанрына көңүл бөлөлү. Улуттук прозабызда кыргызча басма сөз чыкканча эле жарала баштаган. Биринчи болуп кыргыз жаштарынан аңгемелер жараткан Сыдык Карачев болгон. Ал алгачкы аңгемелерин татар тилинде жазган. Кыргыз тилинде жарыяланган туңгуч аңгеме Касым Тыныстановдун Мариям менен көл боюнда дегени. 1919-1924 жылдары кыргыз тилинде драмалык адабияттын самалыктары да жарала баштаган. Бул багытта бир көшөгөлүк пьесалар өз демилгелүү театралдык иримдерди уюштурган мектептерде окуп жатышкан жаштар чакан драмалык тексттер жазышып сахнага ойношкон. Булар Бугулбай, Сүткор, Ачарчылык, Куйручук, Садыр, Чык Татырбас Чынарбай, Эл соту, бир көшөгөлүү пьесалары коюлган. Авторлары Касымалы Баяленов, Мугалим Лепесов, Шаршеналиевдер болгон. 1925-29 жылдары адаби прозанын көпчүлүк жанрлары жарала баштады. Чакан прозалык чыгармалар жука китепчилер түрүндө чыгып турган. Алардын арасында Касымалы Баяленовдун Түлкү менен Суур, Чабылекей менен Жылан, Мурат, Наматовдун Жүжөлөр, Чыңгышевдин Менин балдарым аянтчада китепчилери бар. Ошол эле жылдары Карачевдин Эрксиз күндөрдө, Касымалы Баяленовдун Ажар повести жазылган. Драма жанрларындагы чыгармалар Молдогазы Токобаевдин Кайгулуу Какей, Жантөшевдин Кара чач драмалары кийинчерээк кайра иштелип басылып чыккан. Төрага Зейнеп, Сыдык Карачевдин Күлөмдүү пьесасы. Биздин туңгуч драматургдар кыргыз турмушунун тиричилик карама-каршылыктарын, коомдук аң сезим жаатындагы эски менен жаңынын күрөшүн, социалдык топтордун кагылышын сүрөттөөгө аракеттенген. 1936-40 жылдары драматургия айдыңында Жомарт Бөкөнбаевдин Семетей, Жусуп Турусбеков, Кубанычбек Маликов, Жомарт Бөкөнбаев биргелешип жазган Айчүрөк, Эшмамбетовдун Сарынжы Бөкөй, Сарбагышевдин Көкүл жана Улуу Мерген деген пьесалары пайда болду. Балдар, биз кыскача проза, поэзия, драматургия жанрында сөз козгодук. Эми бышыктоо үчүн суроолорду берейин, силер ойлонуп өз алдыңарча жооп издеп көргүлө. Биринчи, поэзия деген эмне? Экинчи, проза деген эмне? Үчүнчү, драматургия жөнүндө эмне билесиңер? Төртүнчү, канчанчы жылы кыргыз тилинде драмалык саамалыктар жарала баштаган? Демек, балдар, мен силерди жообун таптыго деп ойлойм. Эми үй тапшырма. Үй тапшырма төмөндөгүдөй болмокчу. Поэзия, проза, драматургия жалпы обзор темасы боюнча энцерт түзгүлө. Демек, ылдый жагында үлгүсү турат поэзия, проза, драматургия жанр боюнча. Билем, билдим, каршымын, билгим келет. Мына ушул графаны, ушул проза, поэзия, драматургия негизинде толтуруп чыгышыңар керек. Ан эмесе, балдар, сабагыбыз аягына чыгып калды. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.